Азыркы мезгилде Кыргызстанда мите курттар менен жабыркаган балдардын саны аябай көбөйгөн. Бир эле балдар эмес, чоңдор дагы баары жогу ушундай мите курттар менен жабыркап келе жатат. Анын зыяны өтө эле бизге көп ден соолукка пайда алып келбейт. Себеби мите курттар организмге киргенден кийин ал өздөрүнүн баягы жашоо шартында токсиндерин чачат дагы. Биринчиден адамдын баягы уулануусуна алып келиши мүмкүн. Андан кийин паразиттер жашаган жеринде кайсыл органда жашайт, ички эшегиде жашаса ошол жерде ичегинин сезгенишине алып келет, отек, гиперемия болот дагы, ошол жерлердин воспалениесин чыгарышы мүмкүн. Ошол мите курттар жуккан жеринде организмдин кайсы жеринде жашаган болсо ошол орган поражение болуп кетиши мүмкүн. Бул эң биринчиси эле биздин өздүк гигиенаны сактабагандан, тамак ашты, тазалыкты кармабай, булганган тамак аштарды жегенден, анан кир колдун оорусу деп коет, көбүнчө жанагындай энтеробиозду айтабыз биз, кир колдун оорусу. Кир жанагы дверный ручкаларды кармаганда, оюнчуктарды кармаганда, мектептерде жүргөндө ушул баягы өздүк гигиеналар кармалбаган үчүн, колун убагында жуубаган үчүн курттар жугуп, андан кийин бизде жер жемиштерди дагы көпчүлүк учурда жуубай жейбиз. Помидор болобу, бадыраң болобу, алма болобу жерден алып эле кайра жейбиз. Көпчүлүк учурда мына жерде ошол аскаринанын айрыкча көбүнчө ошол мите курттардын жумурткалары болот дагы. Ошону кайра балдар же болбосо чоңдор ооздоруна салып алып ошентип жугушат. Анан азыр бизде гамбургер деген тамактар, ушул тез жей турган тамактарда бүт баягы чөп чарылар көп колдонулат. Ошондо дагы жана жалбырактардын арасында өтө таза жуулбай мите курттардын личинкалары же болбосо жумурткалары калып кетет дагы. Ошондо дагы жугуу жолдору ушундан улам дагы көп болуп атат. Лямблиоз деп коебуз. Бул простейший курттарга кирет. Азыр бир эле үй бүлөдө бир эле адамда болбойт. Ал деген мите курт организмге киргенден кийин өзүнүн цикл развитиясы болот. Интестинальный форма, цистоидный форма деп эки фазада жүрүшөт. Цистоидный формасы бул өзгөчө мите курт болгондуктан, простейший болгондуктан жаман шарттарда алар өздөрүн сактап, сыртына циста пайда кылып алат дагы. Бул учурда биз дары дармек берсек, ал дарындан бул мите курт өлбөй калышы мүмкүн дагы. Жашоо циклын кайра жакшы условия пайда болгондо кайрадан өздөрүнүн жанагы цистасын чечип алып туруп, кайрадан өздөрүнүн жашоо шарттарын жүргүзө берет. Булардын жашоо шарты мителик кылып организмде жашаган үчүн биздин организмге өтө чоң залакасын тийгизет. Иммунитет түшүшү мүмкүн, аллергизация болушу мүмкүн, курт жашаган жеринде воспаление, отек, гиперемия болушу мүмкүн. Балдардын көбүндө умственный отсталость деп коет, унутчаактык, памяти начарлап, анан тез ооруп, ошондой көп ооруларга мындай чалдыгып калат. Ошо мите курттардан башка дагы оорулар пайда болушу мүмкүн. Анан бир эле мите курт чыгып калса, биз ошол мите куртты эле лечение кыла бергенибиз туура эмес. Мите курт азыр эле айтып кеттим, башка бир органдардагы поражение кылат деп. Эгерде ал оорунун язвасы боло турган болсо, гепатити боло турган болсо, ошол ооруларды лечение кылып туруп, анан мите курттарга дарыларды бергенибиз оң. Андан сырткары ата-эне же болбосо ошол ооруп калган адам өзү дагы сактанып, врачтын айткан бүт кеп кеңештерин айткандай кылып аткарбаса, бул мите курттар кетип калышы айрыкча мына лямблиоз деп коет. Мен азыр айтып атпайм, эки баягындай фазада жүрөт деп. Ошол бир фазасында дары дармек деле таасир бербей калышы мүмкүн да. Анан кийин бир эле лечение менен бул курттардын жумурткалары бардыгы өлүп калышы ыктымал эмес. Бул лечение кылгандан кийин буларды учетко алабыз дагы, семьясын кошо текшерип, кайрадан дагы бир 2 жумадан кийин же болбосо 20 күндөн кийин келип дагы тапшырып, көзөмөлдө туруп, анан кийин так айыкса болот бул оорудан. Эң биринчи өздүк гигиена жөнүндө мектепте дагы, үйдө дагы сакталуусун балдарга үйрөтүш керек. Эртең менен тургандан кийин сөзсүз бет колуңду жуу, тамак ичкенден кийин бет колуңду жуу,
туалетке баргандан кийин сөзсүз бетти колду жууш керек. Сыртка чыгып троллейбуста болобу, общественный питание болгон жерлерде болобу, ошол жерде тазалыкка карап, көңүл буруп, ошону эң биринчиден ошо тазалыкка көңүл бурсаңыздар, балдарды ушундай митек курттардан сактоого болот.